Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз программаны андан ары улантабыз. Биздин студияга таланттуу коногубуз келип калган. Бул болсо кубанычтуу жаңылыгы менен деп айтсам болот. Ошо Кыргыз улуттук консерваториясынын бүтүрүүчүсү жана ошол жакта эмгектенип жаткан жаш Улан Исмаилов ошо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын улуттук тандоо турунда көчмөндөр жаңырыгы аттуу эл аралык сынагынын аваздык аспапчылык багыты боюнча баш байгенин ээси болду. Кутман менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, кош келдик. Алгач ушул жеңишиңиз менен куттуктайбыз дагы бир жолу. Чоң рахмат. Ушул сынак боюнча кыскача тааныштырып кетпандан уланталы. Бул сынак мен өзүм Каракол шаарында мамлекеттик музыкалык окуу жайында, Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайында эмгектенем. Ошол жерде мугалиммин. Ошол жобо келип калды бизге. Анан барганга туура келип, ошол биринчи бизге деген видео аркылуу тандоо туру өттү да. Өзүңдү видеого тартып, ырыңды жөнөтөсүң, анан ошону жюрилер угуп көрүп, андан кийин анан өткөндөр ошо Бишкек шаарына барып, КТРКда өттү. Бул тандоо туру кандай десем, жогорку деңгээлде болду. Мындай мен өзүм баамдап, мындай баалап карадым да. Бардыгы так, даана, мындай эч кандай мындай эме болгон жок да. Ошол көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болуш үчүн бул көчмөндөр оюнунун алкагында тандоо туру болуп атпайбы? Демек, бул ошол көчмөндөр оюндору учурунда аткаруулар болобу, кандай болот айта кетсеңиз, Көчмөндөр оюндарында ошо бизде көлдө, немеде, Рухордодо өтөт экен. Бул дагы тандоо туру сыяктуу болуп, 3-чү тур болуп атат да, международный, эл аралык болуп, дагы ошо жарыш өтөт окшойт да. Мен эми сиз дагы алдыда ошол жакка дагы барып, өзүңүздүн өнөрүңүздү тартуулап, керек болсо мындай ат салышат экенсиз да. Ооба. Маекти биз андан ары улаардан мурда сизден атайын өзүңүздүн чыгарма сурансак, көрөрмандарга дагы таң эрте жагымдуу музыкалык тыныгы болсун. Келиңиздер. Ошо көчмөндөр ушул конкурска барып катышып келген чыгармамды аткарып бергим келип турат. Бул чыгарма Дүйшөнбек Күкүевдин Аныкпы деген чыгармасы. Карай берип сен өтүчү багытты, кирпик талып эки көзүм каныкты, күдөр үзбөй күнүтүнү күтөйүн, көңүлүңдү татканың аныкпы, үмүт үзбөй күтөйүнчү, аяйланып жыл болсо да гүлө жайнап келчү күнүң аныкпы. Көрүчүн сага түшкөн жарыкты, көктөм сүйгөн махаббаттым зарыкты, калгасың жүрөгүмдүн чертирбей, Кучак жайып келер күнүң аныкпы, ортобуздан ак сүйүүнүң алыстатып өчүрбөй, кучагыма келчи күнүң аныкпы. Кимдер билбейт сүйүү деген тарыхты, замандарды зарытты, калпып берчи махаббаттын мүрөгүн, көңүл багың гүлдөтөрүң аныкпы, тилегибиз жүрөгүбүз түнөгүбүз бир болуп, түбөлүккө жар болоруң аныкпы, тилегибиз жүрөгүбүз түнөгүбүз бир болуп, түбөлүккө жар болоруң аныкпы.
чоң рахмат. Негизи ушул ыр сизди бир жеңишке алып барган дагы бир тандоо болгон экен да, анан кантип ушул ырды тандадыңыз? Эмне үчүн ушул Аныкпы деген ырды аткарууну чечтиңиз? Бул Аныкпы деген ырды мен ошо консерваторияда өзүм окуп жүргөн кезде ошо устатым Токтобек Асаналиев ушул ыр аябай сага жарашат. Ошо өзүңдүн жериң көл да, көлдөн ошо Жети өгүздөн Дүйшөнбек Үкүев деген атанын ыры ушул ырды ырдап жүр деп 5 жыл бою, 5 жыл эмес, эми бир 3-чү курсумда үйрөнгөн болушум керек. Анан ошо азыркыга чейин ырдап келатам. Анан ошо тандоо турунда жобосунда мындай эме жок экен да. Кандай ырларды аткарасыңар, көлөмдүү ырбы. Бул жерде бөлүнөт экен дастанчылык багыты боюнча деп, анан обончулардын ырларын аткаруу. Ошол ушул ырды туура көрүп, анан ушул ырды аткарып. Ошо өзгөчө мындай мурда көп укпай жүргөн ыр экен да. Эң сонун болду окшойт. Эми ошол сиздин мындай музыкага кызыгууңуз кантип пайда болуп, эмне үчүн ушул кесипти тандап калганыңыз, чыгармачылыкка кантип келгениңиз жөнүндө? Бул чыгармачылык жолго мен 6-классыман баштап өзүмдүн ошо айылыман Кызыл Суудан балдар музыкалык мектеби бар. Ошол жерге барып, Сманалиева Гүлзат деген эжейибиз бар. Ошол эжейден билим алдым. 5 жылдык билимди алып, анан ошол эжейдин дагы өзү аябай жакшы ырдайт да. Эмеси болду окшойт. Ошол эжейдей болуп ырдагым келип, голасы аябай жакшы да. Үнүмдү койдурткум келди. Эми бала кезде көп деле коюлбайт, бирок ошол эжейдин группасында ырдап жүрдүк да. Анан кийин Бишкекке тапшыргым келди. Бизде Кыргызстанда 3 эле окуу жай бар. Ошо училищедан Ниязалы атындагы Ошто бар. Бишкекте Күреңкеев, анан бизде Ыбырай Туманов деп. Ата энеме жакын, анан Караколго келип, Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып, ал жерде жакшы ийгиликтүү аяктап, анан кийин консерваторияга кайра 1-курска түшүп, ошол менен мен чыгармачылык жолум башталды десем болот. Демек, ошо жана балдар мектебинде, ушу музыкалык мектебинде дагы дароо эле ушул комуз, вокалдык эстрада бөлүмүнө кирген окшойсуз, э? Биринчисинде комуз кармаганды үйрөнгөнгө комуз мугалимдерге киргем. Анан 2-класс деп коет, ал жерден 2-класс болгондон кийин анан Гүлзат эжеге кирип, анан комузду билгенден кийин анан дагы да үйрөнүп, анан алып кеттик да. Ошол 6-классыңыздан баштап эле ушул музыкалык окуу жайларда билим алып келеткенсиз. Анан демек, мындай мурда деле мындай сынактарга катышчу элеңиз же бул биринчи жолку сынагыңыз болуп атабы? Бул менин мындай жеңиш алган биринчи жолку болуп атат, бирок мындай сынактарга, фестивалдарга көп бардым да. Турцияга, Азербайжанга, көп жерлерге бардым. Бирок ошо мен жеңиш алып келген ошо конкурс деп ушул конкурста айта алам да. Бул ошо чын эле жалгыз эле сиздин эмес, жалпы ушул көлдүктөрдүн сыймыгы болду окшойт. Сиз республикалык сынакта, эл аралык сынакта ошо биринчи орунду жеңип алганыңыз. Атайын ошо студияга келгенден кийин сизден жандуу аткарууларды дагы сурагыбыз келип атат. Мүмкүн болсо. Чоң рахмат. Мен ушу учурдан пайдаланып элге чоң рахмат, ыраазычылыгымды айтып кетким келет. Мен ушу конкурсту дагы эме болду да. Элдин тандоосу болду, анан жюрилердин тандоосу. Анан меники деген элдин тандоосу менен алдыга озуп кетти. 600 канча добуш болчу? 691 менен. Анан ошо элиме чоң рахмат, ушу менин талантымды баалап, ким болбосун ушу мени колдогонуна терең ыраазычылык да. Келиңиздер, эми сиздер үчүн Лира Райымбекова эжебиз ырдап жүргөн Сыйлашалы деген чыгарманы аткарып берейин. Колдон келсе жаман тилдиң азайтып,
кир жолотпой көңүлдөрдү тазартып, жакшы сөздү сенден угуп мен сүйлөп, жашайлычы жан дүйнөнү тазартып, жакшы сөздү сенден угуп мен сүйлөп, жашайлычы жашайлычы жан дүйнөнү жашартып. Сүйө билип сүйдүрө да билүүгө, мезгил келет ар адамга тирүүдө, дал ошондо гүл курактың өткөрбөй эмне жетсин кадырлашып жүрүүгө, дал ошондо гүл курактың өткөрбөй эмне жетсин кадырлашып жүрүүгө, эмне жетсин кадырлашып жүрүүгө, кадырлашып жүрүүгө. Чоң рахмат. Жана көчмөндө жаңыргы сынагында ошол Анык Быдан башка да кайсыл чыгармаларды аткардыңар? Анык Быдан башка ошо бир эле чыгарма. Бир чыгарма менен. Бир чыгарманы ошо турдан өтүп кетти. Андан кийин эле ошол чыгарманы кайра эле туура көрдүм өзүм. Негизи башка чыгарманы болчу. Бирок мен ошол чыгарманы ушу элге тааныткым келди да. Ооба, чын эле жайылтыш керек болгон сонун экен. Ошо өзүңүз негизи окуу жай бүткөндөн кийин ошол жакта окутуучу дагы болуп атыптырсыз. Кайсыл сабактан кандай сабактарды бересиз? Анан негизи эле ошол мугалимдик болуу кандай экен? Мугалимдик болуу мындай мен үчүн абдан жакшы. Өзүңдүн билген өнөрүңдү, биздики эми өнөр болуп атпайбы, өнөр жаатында болгондуктан өзүңдүн билген чыгармаларды, билген ошо устатыңдан үйрөнгөн нерселерди кайра өзүңдүн студенттериңе өткөрүп берүү мындай көңүлдүү, анан мындай жеңил да, жакшы. Мен мисалы өзүмдүн кесибимди абдан сүйүп ошо өтөм. Анан дагы кандай десем, окуучулар ошол мындай өзүңүз окуучулар азыр таланттуу балдарды көргөндө азыр канчалык балдар таланттуу деп ойлойсуз? Кимдер келип атышат? Азыр деле ошо мурдакыдай суроо талаптар барбы? Бизге деген ошо музыкалык окуу жайга жаш таланттар көп келет. Абдан эле мындай жаш таланттар дебесем дагы экинчи кесипти алайын деген инсандар көп. Мен быйыл өзүм 5 студент бүтүрдүм. Ошол студенттерим бардыгы экинчи дипломдун ээлери да. Бардыгы жакшы баа менен бүтүп кетишти. Жаш таланттардын эми биз азыр сентябрда күтүп атабыз. Жаш таланттарга ар бир мектепке барып өзүбүздүн эмебизди жүргүзүп келдик окуу жайданчы. Бизге келгиле, талантыңар болсо, бизде окуу мисалы бекер да. Болгону таланты болуш керек, таланттуу инсан, анан дагы өрчүтөт да. Ошо азыр дагы биз жогоруда дагы ошол кесиптик багыт берүү боюнча сүйлөшүп атабыз. Бул окуу жылы аяктап, окуучу абитуриенттер ошо окууга тапшырууга аз калбадыбы? Ушул жерден айта кетсеңиз болот да, чыгармачылыкка келчү студенттерди эмне күтөт? Негизи алар эмнеге даяр болуш керек? Кээ бир окуучулар ошо анча жакшы маалыматтарды билбей эле тапшырып алышы мүмкүн дегендей, же кээ бир таланттуулар чындап бул кесипти тандабай коюшу мүмкүн. Негизи кесип тандап атканда эмнеге көңүл буруш керек деп ойлойсуз сен агачы? Кесип тандап атканда негизи мындай арканды узун ташташ керек да. Ошо үйүндөгү ата-энеси дагы абдан мындай сен ушу чыгармачылык жол менен кетсең, ушундай чоң бийиктиктерди багындырышың керек деп мындай алдыга жакшы эме бериш керек. Анан жаш студенттерге, келе турчу студенттерге айтарым мындай, мисалы музыкалык окуу жайга келгенде өзүңөрдүн мындай ойлошот да алар, мен көп деле талантым жок же болбосо
мен ал жерге өтпөй калышым мүмкүн дебейт. Биздин окуу жай мындай жакшы эле кабыл алат да. 1% таланты болсо дагы кабыл алып, анан окуу процессинде иштеп, окуп эметкенден кийин анан өзүлөрү дальше алып кете алышат да. Жана сиз өзүңүз дагы тиги чыгармачылыкка жаңы келгендеги мугалимдериңизди эстеп, устаттарыңызды маекти айтып белгилеп кетип атпайсызбы? Демек, бул чыгармачыл адамдарга ошо ата энеси болобу, жалпы эле мындай колдоо өтө маанилүү болуш керек. Сизди көбүнчө ушул чыгармачылыгыңызда баалап, маани берип, мындай колдогон кимдер? Менин ошо чыгармачылыгымды колдогон ата энем, бир туугандарым, анан мен туугандарым дагы мындай башка кесипте болсо дагы өзүлөрү мындай чыгармачылыкты ала жүрүшөт да, комуз черткенди билишет, өзүлөрү ырдашат мындай той топурларда. Ошол кишилер мага аябай мындай мотивация берип, ырда, мен этап-этапына өстүм да, ошондо деле мындай мен кемчиликтеримди айтып турган ошол кишилер болду. Мындай элге тойлордо барып ырдасаң деле сени мактай беришет да. Ал кишилер болсо сенин кемчилигиңди айтат, анан ошо менен өсөсүң. Анан баса белгилеп айтып кетчү адамым бар, ошо мен өзүмдүн апам. Мен ошо музыкальный школага да жетелеп барган ошол апам. Өзү терең ыраазычылык ошол кишиге дагы. Мени дегенде дайыма колдоп турат да. Кайсы жерде болбоюн, кандай күндөрү болбосун, мындай студент кезимде деле мага эргүү берип, мындай сен мондай костюм кийгиниң, мындай кылгының. Анан ошондой эле келинчегим азыр ошондой апамдай болуп, келинчегим колдоп турат. Кийимимди даярдап берип, могул жерге барганда мондай кийинип, мондай ырда, могул ырыңды ырда деп ушинтип турушат да. Эң сонун бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда сиздин ошо келечектеги кыялдарыңыз, пландарыңыз боюнча сурай кетели, кыскача айтпайсаңыз, Келечекте эми мен бул жерде азыр иштеп аткандыгымдан мындай мен шакирт тарбиялайын деп ошого аракет жасап жүрөм. Анан буюрса эми чоң сахналарды багындырып, ошо мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп, ошо сыйлыкка да татыктуу болуп, эмгектенип, дайыма мындай элдин жүзүндө жүргүм келет да. Демек, сизди ошол айрым тойлорго, ошол жерлерге чакырып калса дагы ырдап өзүңүз тартуулай турбайсызбы, Ооба. Чоң рахмат сизге. Ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Алдыдагы ошол көчмөндөр оюндарында дагы барып, алдыңкы орундарга жеңишке жетишиңизге тилектешпиз. Таң эрте убактыңызды бөлүп, биздин көрөрмандарга жагымдуу музыкаларды чыгарып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.